Путин Кыргызстандагы окуяларды кыргыз элинин шору деп баалады. Мындай билдирүү менен орус лидери эмнени айткысы келди? Кыргызстанда президенттик жана парламенттик шайлоолор 2021 жылдын март айына чейин өткөрүлөт. 3 революцияны баштан өткөргөн милиция кызматкерлери, төңкөрүштөр тартип сакчыларынын көзү менен. Ушул жана башка кабарлар менен тааныштырып, эфирде күнжүрүш маалымат программасы. Студияда Мирлан Маматалиев. Саламатсыздарбы? Президенттин милдетин аткаруучу өкмөт башчы Садыр Жапаров Telegram каналы аркылуу алдыдагы шайлоолор мартка чейин өтөрүн билдирди. Ал учурда жасалып жаткан иштери элдин кызыкчылыгы үчүн болуп жатканын айтып, 30 жылдан бери эл талап кылган иштер сөзсүз жүзөгө ашырыларына ишендирди. Жапаровдун билдирүүсүндө ага катуу бут тосуулар болуп жатканы, бирок баш мыйзам эл каалагандай кабыл алынары айтылды. Келерки жылдын март айынан тартып Кыргызстандын бийлиги жаңы система менен иштеп баштайт жана өкмөт зарыл болсо өзүнө караштуу жерлерди ишкерлерге бекер берүүгө, аларды салыктардан бошотууга даяр. Мындай пикирин президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров өкмөткө караштуу бизнести өнүктүрүү жана инвестициялар боюнча кеңештин 23 октябрдагы отурумунда билдирди. Жапаров Кыргызстандагы азыркы абал тууралуу айтып, өлкөнүн ичинде дестабилдештирүүгө аракет кылган күчтөр болуп аларга жол берилбесин белгиледи жана конституциялык реформа мыйзамга ылайык жүргүзүлөрүн билдирди. Орусия президенти Владимир Путин алгачкы жолу Кыргызстандагы абал тууралуу пикирин айтты. Анда ал соңку окуяларды Кыргызстандын, кыргыз элинин шору деп атап, өлкөнүн ички иштеринде кийлигишпей турганын билдирди. Мындай билдирүү менен орус лидери эмнени айткысы келди жана Орусиянын Кыргызстанга болгон таасири кандай? Алдыда кененирээк кабарчыбыз Чолпон Бейшелен кызы айтып берет. Орусия президенти Владимир Путин 22 октябрда Валда эл аралык талкуу клубунда Кыргызстандагы абал тууралуу көз карашын билдирди. Ал өлкөдөгү соңку окуяларды кыргыз элинин шору деп атады. Это, мне кажется, то, что там происходит, это беда. Менимче, ал жакта болуп жаткан окуялар Кыргызстандын, кыргыз элинин шору. Шайлоо сайын төңкөрүш болот. Бул күлкү эмес. Билесиздерби? Бул эмнени айгинелейт? Көп мамлекеттер мамлекеттүүлүктү түптөө, өнүгүү маданиятындагы алгачкы кадамдарын шилтеп жатышат. Путин өз сөзүндө Кыргызстандын ички ишине кийлигишпей тургандыгын баса белгилеп, ошол эле мезгилде Кыргызстанга Орусия көрсөтүп жаткан жардамдарын тизмектеп санады. Киргизия член ОДКБ, у нас и Евразес. Кыргызстан жамааттык коопсуздук келишим уюмунун ЯЭПтин мүчөсү. Биз Кыргызстан бутуна турушу үчүн көп иш кылдык. Кыргызстандын экономикасына, тармактык өндүрүшкө көп колдоо жасадык. ЯЭПке ыңгайлашуусуна шарт түзүү үчүн 100 миллиондогон долларларды бөлдүк. Долбоорлорго 500 миллион доллар бердик. Бул эми ондогон миллион гранттарды айтпаганда да акыркы убактарды эле айтып атам. Бирок ал жакта болуп аткандарга кооптонуусуз карай албайбыз. Бирок көңүлүңүздөрдү буруп коеюн. Биз кайсы бир саясий күчтөрдү колдоо үчүн кеңешибиз, насаатыбызды берет элек деп ал жакка киришпейбиз. Биз Кыргызстанда бардыгы калыбына келет деген ойдобуз. Путиндин мындай билдирүүсүнөн кийин Кыргызстандын ички иштер жана тышкы иштер министрлиги өлкөдө абал турукташкандыгын кабарлап, кырдаал жөнгө салынды деп маалымдады. Чындыгында Орусиянын жогорудагыдай тариздеги билдирүүлөрү ар дайым айтылып келет. Кыргызстанда кандай гана кырдаал болбосун, орус лидери өзүнүн адамдары аркылуу коомчулукка чыгат. Бул жолу дагы Путиндин администрациясынын башчысынын орун басары Дмитрий Казак Бишкекке келип, Сооронбай Жээнбеков менен Садыр Жапаровду бир үстөлгө отургузганы белгилүү. Ал эми Путиндин акыркы билдирүүсү бул Кыргызстанга эмес, кыйыр түрүндө башка державаларга жасалганын мурдагы экономика министри Эмиль Умиталиев айтууда. Ал жетекчинин антип сүйлөгөнү, ал менин оюмча бизге арналган сөз эмес, ал башка дүйнөлүк оюнчуларга арналган сөз. Мына көрбөйсүңөрбү? Биз кийлигишпей турабыз дегенсип, анан эч кимдер деле ал жака көп кызыктар болбогула дегендей мааниде түшүнөм. Анткени дүйнөдө казыр мурдатан илгертеден эки борбордун атаандашуусу, бул демократияга умтулуу өлкөлөр же тескерисинен биздин мурдакы СССРдеги тоталитардык режимдеги элдик деп аталганы менен, бирок элге авторитарлык режимдерди орноткон саясий борборлор. Биз
ошо авторитарлык жолго түшкөн, авторитарлык жолду көздөп турган, авторитарлык системди кармап турган өлкөлөрдүн кучагындабыз дагы, алардан алыстап кете элекпиз. Ал эми эл аралык мамилелер боюнча серепчи Чынара Эсенгул Орусиянын Борбор Азияга, анын ичинде Кыргызстанга башка кызыкчылыктары бар деп сөздүн төркүнүн төмөнкүчө ачыктап берди. Алыстан стратегиялык жактан айтсак, Россиянын кызыкчылыктары биякта 2010 жылы Медведев президент болуп турган кезде айтылган да. Силер парламентаризмди туура эмес киргиздиңер. Силер деген көп башты ортпай, Борбор Азияда өзүнчө белый ворона деп коет го, өзгөчөлөнбөй президенттикке эле бийликти туура силерге депчи. Анан ошондуктан ошого баратат окшойбуз да. Кошумчулай кетсе, Кыргызстандын 15-октябрдан кийин келген жаңы бийлиги менен стратегиялык өнөктөш саналган Орусиянын бийлиги бийик деңгээлде диалог түзөлөк. Расмий маалыматтарга караганда, эки тараптуу дипломатиялык алакалар Тышкы иштер министрлигинин деңгээлинде гана жүрүүдө. Чолпон Бешилен кызы, Тынчтык Гүлбаев, НТВ. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Кыргызстандагы азыркы абалга баасын берди. Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев менен болгон жолугушуулардын жыйынтыгы боюнча өткөн маалымат жыйында Лавров эки өлкөнүн мамилеси мындан ары дагы ишеним, сый-урмат жана тараптардын кызыкчылыктарын эске алуу менен уланарын белгиледи. Лавров өлкөнүн өнүгүү векторун аныктоо үчүн бардык процесстер ички улуттук макулдашуу менен ишке ашырыла турганына ишенерин айтты. Ошондой эле ал эки өлкөнүн кызматташуусу адатта эң жогорку деңгээлде экенин белгиледи. Айыл чарба тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министри Тилек Токтогазиев бүгүн министрликтин кызматкерлери менен таанышып, жүргүзүлүп жаткан иштер боюнча маалымат алды. Бул тууралуу ведомствонун маалымат кызматы билдирди. Жыйында жаңы министр айыл чарба тармагын санариптештирүүнү жана тамак ашты кайра иштетүүнү колго ала турганын айткан. Ошондой эле айыл чарба тармагындагы ассоциациялар менен тыгыз кызматташып, дыйкан фермерлерге ыңгайлуу шарттарды түзүүгө өзгөчө көңүл буруларын белгилеген. Мындан сырткары Токтогазиев кесиптештерин айыл чарба тармагын алдыга жылдырууга жана өнүктүрүүгө чакырган. Адилетсиз бийликке күчөгөн нааразычылык элдик толкундоолорго алып келгени маалым. Тилекке каршы мындай көрүнүштөр ушуну менен өлкөдө 3-чү ирет орун алды. Буга чейин башаламандыктан жапа чеккен жөнөкөй жарандар тууралуу материалдарды көрсөтүп келсек, бул жолу ошол эле Борбордук Ала Тоо аянтта коопсуздукту камсыз кылган Ички иштер министрлигинин Шумкар атайын багыттагы полкунун кызматкерлери тууралуу баяндамакчыбыз. Башынан 3 жолку төңкөрүштү өткөргөн кызматкерлерди эмне ойлонтот? Атын атоодон баш тартып жүзүн көрсөтпөөнү өтүнгөн кызматкерлер тууралуу алдыдагы материалда. Калган экинчи, үчүнчү революция болсо, анда уже семейный болуп, тууган уруктарын ойлоп, жанындагы иштеген жаш балдарды ойлоп, ушундай коркуч сезим болот экен да. Акыркы тревогада үйдө болчумун. Семья менен үйдө отурганбыз. Тревога болду. Келдик эле шапа-шапа кийинип алып эле жөнөп кеттик семьяга. 6-7 чамасында айгай белгиси көтөрүлдү. Командирлерден берилген эмелерди алып, анан аянтка бардык. Аянтка барсак, эл аябай көп экен. Бул жерде 15-20 миңдей адам бар экен. Алардын жүзүндө көрүнүп атты, мындай жини келген, аябай. Ошо биз токтотконго аракет кылдык. Ага болбоду, 60-70% бүт жаш балдар экен. Жаш балдар деген эч нерседен коркпойт. Алар өздөрү дагы кандай жаракат алып каларын дагы билбейт.
ситуация уже убагатта уже только кыйкырып бири-бирге жеткизип, мисалы менин команда дилине кыйкырам алып тиге ушуну бири-бирге жеткизип ушундай команданы умуп турабыз да. Ошол себептен жанагы отход дегенде чогуу отход кыласың. Ошонун баарын ушундай эмеде команда менен. Бул жолу мен бир 10 күндөй барган жокпуз го дейм. Бирок 2 сааттан барып уктап, алар уктап аткан маалда барып уктайбыз 2 саат. Кайра алар тура электе, кайра жумушка келип калабыз. Бизде бир гана ой болуп атты, багы чогуу иштеген. Эми биз өтө көп деле адам барган жокпуз. Ошол бири-бирибиз ушу жаныбызда жүргөн балдар калып, катуу травма алып, бир катуу жаракат алып калбаса экен деген эле ойдо. Баарыбыз чогуу жүргөнгө атайын биякта сабактар өтүлөт. Ошонун негизинде бири-бирибизди таштабай бизде ушундай атайын эмелер бар. Бирөө бардык үчүн деген, бирөө үчүн биз баарыбыз таяк жегенге макулбуз. Биз только ошо буйрукту аткарабыз. Кандай буйрук берсе, ошондой буйрук аткарганга даярбыз да. Азыр деле кыргыз элге кызмат кылганга даярбыз. Ошол жактан эми айтпайбызбы, элдин баары тең эле. Ошол жакта жардам бергендер деле бар да. Жардам берип, ошол жактан сени көтөрүп жардам берип аткандар эле көп болду. Мисалы, Таласта деген бир карапайым эле бир бабушканын үйүнө, апанын үйүнө кирип, ошо үйдө отурдук да. Чайын берип, тамагын берип бизге жардам берип атты. Атасын жоготкон адамды көрөсүң, апасын жоготкон адамдарды көрөсүң. Аларды көрүп, сенде ар кандай оорукер сезимдер ойгонот. Спец подразделение иштесең дагы сен ар бир адамда жүрөк болот. Бизде дагы сезим бар. Мекен деген мен ушул сөзгө да мен өзүм да жакшы басым булам. Мекен деген сөздү мен аябай ыйык тутам. Мекени жок жүргөн жарандар, адамдар аябай көп. Алардын арасында биз өтө бактылуу адамдардын катарын толуктайбыз. Тажылуу вирус пандемиясы башталгандан бери ишкерлер жана жүк ташуучулар өз товарларын ала албай жатышат. Бул тууралуу Аларча мамлекеттик резиденциясында өткөн өкмөткө караштуу бизнести өнүктүрүү жана инвестициялар боюнча кеңештин жыйынында Дордой комплексинин кесиптик кошуунунун башчысы Дамира Дөлөталиева билдирди. Анын айтымында соодагерлердин 3 сезондо иштей алган жок. Эми 4-чүсү да үзгүлтүүгө учуроо коркунучунда турат. Экономика министри Санжар Мукамбетов айыл чарба жана азык-түлүк товарларын өткөрүү алгоритмин Кытай тарап менен кайра карап чыгып, бул маселени тезирээк чечилишине кызыктар экенин билдирди. Өлкөдө күн сайын тажылуу вирус менен жабыркагандардын саны күн санап өсүүдө. Жугуштуу илетке кабылгандар Жалал Абад, Ош жана Баткен облустарында азайбай жатат. Буга байланыштуу Бишкектеги медициналык борборлордун биринде тажылуу вирустун биринчи толкуну учурунда коомго көмөк көрсөткөн ыктыярчылар, активисттер, медицина тармагындагы профессордун катышуусунда тегерек стол болуп өттү. Анда учурда курчуп турган тажылуу вирус илдети менен күрөшүү жолдору талкууланды. Кененирээк кийинки материалда. Өлкөдөгү акыркы суткада 582 кишиден тажылуу вирус табылып, 4 адам көз жумду. Эксперттер жакынкы 1-2 жумада илдет жогорку чекке жетерин кулак кагыш кылышууда. Буга байланыштуу бүгүн Борборкаладагы медициналык борборлордун биринде Стоп Ковид аталышындагы тегерек стол болуп өттү. Иш-чарада тажылуу вирус менен күрөшүүдөгү буга чейинки кеткен кемчиликтер тууралуу сөз болуп, ошондой эле экинчи толкунга даяр туруу маселеси талкууланды.
Жабдыктар жетпей же башка жактан сатылып атканын угуп жаттык. Мына дегеле мен ушу бүгүнкү площадканы ушу сүйлөшүп алып мындан аркы жапа турмак бир жеңден кол чыгарып, бир баштан бир жакадан баш чыгарып, ушундай бирибиз менен бийлик дагы, мына ыктыярчылар дагы, саламаттык сактоо дагы бирге иштешип туруп иштесе, мен ойлойм, бул экинчи агым деген коркунучтан оңойлуу кутулабыз деп ойлойм. Элге келсе да келбей эле койсун. Миңдеген адамдын өлүмү менен коштолгон июнь айындагы пандемиянын биринчи толкуну дагы деле унутула элек. Илдет менен күрөшүүдө дарыгерлерден тышкары жарандык ыктыярчылардын, активисттер жана шоу-бизнес өкүлдөрүнүн салымы чоң. Күн сайын 70-80 адамдын өлүмү катталып жаткан оор кырдаалда мамлекеттин жүгүн жеңилдеткендер ыктыярчылар болушту. Кээ бирлери дары-дармек, кычкылтек аппараттарын жеткирип берип турушса, айрымдары күн түн дебей бейтаптарды ооруканага ташып, азык-түлүк, тамак-аш жактан да жардамдарын берип жатышты. Ыктыярчылар мындан ары да бардык активдүү жарандар менен биргеликте ооруну жеңүүгө аракеттер көрүлөрүн айтышат. Конечно, хотелось бы, чтобы... Биз ары убак көмөк көрсөтүүгө аракет кылабыз. Мамлекеттин жүгүн чогуу жеңилдетсек, ооруну батыраак жеңебиз деп ойлойм. Саламаттыкты сактоо министрлиги менен чогуу иштесек, жеңилирээк болот деп ойлойбуз. Помочь нашему государству. Пандемиянын экинчи толкуну учурунда балдар көбүрөөк жабыркап калуу ыктымалдуулугу жогору болору айтылууда. Бирок дарыгерлер кандай болгон күндө дагы көпчүлүк балдардын өнөкөт оорулары жок экенин билдиришип, илдет жеңил өтөт деп болжошууда. Ковидтин эң жаман жери эмнеде болуп атат? Жана айтып атпайлыкпы? Жашап калган кишилерде, жашы улгайып калган кишилерде кыйын болот. Ошолордо өлгөндөрдүн аларда жабыркагандар көп деп. Себеби бир 40-50ден ашканда адамда бир топ өнөкөт оорулар пайда болот. Жүрөк ооруйт, боор ооруйт, башка оорулар. Анан ошонун үстүнө ковид келген ооруганда ошол өнөкөт ооруду курчутуп, анан жанагындай болуп катуу жабыркап алып атат да. Балдарда андай жок. Ошондуктан биз эми ойлойм, башка адистердин айткандарында да балдарда бул жеңил өтүш керек да. Ушуну менен пандемия башталгандан бери таажылуу вирустук инфекцияны жугузуп алгандардын жалпы саны 54.588-ге жетти. Ооруканадан айыгып чыккандардын саны 47.050. Учурда 3.139 бейтап стационарларда, 2.719 киши үй шартында дарыланууда. Тазагүл Эмилбекова, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ. Таажылуу вирус инфекциясынын экинчи толкунуна даярдануу максатында Бишкектеги жугуштуу оорулар ооруканасынын аймагында 100 орунга ылайыкташкан кошумча корпус ишке берилди. Жалпы аянты 2310 чарчы метр түзгөн объекттин курулушу 23 июлда башталган. Жаңы клиника жугуштуу оорулар ооруканасына коюлган бардык талаптар боюнча салынды. Анда мельцердик бокстор жугуштуу илдетке чалдыккан бейтаптарды дарылоого түзүлгөн, ар биринде өз алдынча желдетүү соргучу менен абаны зыянсыздандыруу эске алынган. Бишкектеги Акунбаев көчөсүндөгү көп кабаттуу үйдү куруп жатканда эреже бузулганы аныкталды. Бул тууралуу УКМКдан кабарлашты. Кылмышка Мамэкотехинспекция, Бишкек башкы архитектура, мамлекеттик архитектуралык курулуш жана мамлекеттик экспертиза кызматынын өкүлдөрү шектелүүдө. Маалыматка караганда үйдү курууга 2019-жылы мыйзамдарды бузуу менен уруксат кагазы берилген. Экологиялык экспертиза жана айлана чөйрөнү коргоо жөнүндөгү мыйзамдарга ылайык парк, сквер, жашылдандырылган жол жээктерине курулуш тургузууга тыюу салынат деп айтылат маалыматта. Учурда кызматтык абалын кыянаттык менен пайдалануу фактысы боюнча сотко чейинки териштирүү иштери жүрүп жатат. Күнөөлүүлөр аныкталууда. Бишкек шаарынын тургуну Токтоналиев көчөсүндө жайгашкан 2 бөлмөлүү үйүн таштандыга толтуруп салган. Бул тууралуу мэриянын маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге ылайык 2 бөлмөгө болжол менен 5 тонна таштанды үйүлүп калган. Шаар тургундары коңшусуна нааразы болуп, мэрияга кайрылып, анын үйүнөн чыккан жагымсыз жыт башка батирлер менен подъездге чейин жетип жатканын айтышкан. Маалым болгондой, тазалык ишканасынын кызматкерлери айтылган жерге барып, батирдин ичи таштандыга толуп калганын көрүшкөн. Мэриянын маалымат кызматы билдиргендей, 2 жыл мурда ушул эле батирден бир нече тонна таштанды чыгарылган.
Бүгін 23 октябрда Сусамыр өрөнүндө кар жаады. Буга байланыштуу Чүй облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо боюнча башкармалыгы жүк ташуучу унаалардын каттамына чектөө киргизди. Бул тууралуу аталган мекеменин басма сөз кызматынан кабарлашты. Ага ылайык аба ырайынын өзгөрүшүнө байланыштуу жол кырсыгынын алдын алуу максатында Бишкек-Ош унаа жолундагы айрым транспорттук каттамдарга чектөө киргизилди. Айдоочуларды жолго чыгаардан мурда унаанын дөңгөлөктөрүн кышкы шинага алмаштырып алуусун суранабыз дешти мекемеден. Бишкектин ички жолдорунун курулушу кийинки жылы башталат. Кытай грантынын экинчи фазасы боюнча башталчу жумуштарга пандемия өз таасирин тийгизди. Ал эми жолду курган кытайлык компания учурда биринчи фазада чала бүткөн көчөлөрдү кайрадан оңдоодо. Эксперттер Борбор калаанын ички жолдорунда мыйзам бузуулар көп экенин айтышууда. Кененирээк алдыдагы материалда. 2020 жыл Кыргызстан үчүн өтө оор жылдардын бири болот өңдү. Ансыз дагы аксаган экономика быйыл ого өтер алсырап бардык тармакка өз таасирин тийгизди. Үстүбүздөгү жылы республикалык бюджеттен жолдорду жасоого дээрлик акча бөлүнгөн жок. 2020 жылга пландалган жумуштар токтоду. Болгону эл аралык донорлордун акчасына жасалышы керек болгон иштер гана алып барылды. Быйылкы 20 жылы баягы республикалык бюджеттин эсебинен пландалган акча каражат бөлүнгөн жок. Бюджеттен секвестирование болуп ал акчалар азыраак берилип калды. Бирок ошого карабастан биздин өзүбүздүн баягы титульный лист деп коебуз, планыбыз. Быйылкы планына карата ошо план боюнча 6,2 километр жол каралса, биз 8,5 километр жасадык. То есть перевыполнение болду да, көбүрөөк жасалды. Адан сыркары неме деп коебуз? Переходящие объекты дейт. То есть былтыркы жылдан быйылкы жылга өткөн объектлерди айтсак, план боюнча 19,5 километр эле фактически 11,1 километр жасалды да. Быйыл бюджеттен аталган министрликке 1 миллиард 961 миллион сом бөлүнүшү керек болсо, анын 1 миллиард 301 миллион сому кыскарып калды. Мындай кырдаалды эске алган күндө деле эксперттер быйыл транспорт жана жолдор министрлиги чабал иш алып барганын айтышууда. Өзгөчө кышка даярдык иштери өтө төмөн деди. Биздин республиканын ичинде канча километрлеген жолдор шагыл төгүлбөй калды. Жана бизде жанагы асфальт бетонный жолдор салынбай калды. Анда өзүңөрдөр көрүп атасыңар. Бирок ошондой болсо дагы бюджеттен жанагы кыскартылган боюнча жолдор кышкыга даярдыгы мен дагы ушу арсар болуп турам. Себеп дегенде күбеттин баары жанагы жолдун обочиналарын баары тең тазаланып, могулай кышка ага турган карга, жамгырга карата кылынган жумуштар мен жолдорду мен өзүм дагы кыдырып мындай аралап жүрсөм көрө алган жокмун да. Анткени менен транспорт жана жолдор министрлиги иштер токтобогондугун эскертип, кышка даярдык үчүн республикалык бюджеттен кошумча 205 миллион сом каралганын белгилейт. Адан сырткары бизде өзүңөр билесиңер, кышка даярдык маселелер да азыр каралып атат. Ар бир перевалда, особенно мына перевалдарды айтып кетейин, Төбө ашу, Ала бел, Көк бел, Өтмөк, Чаткал районунда Чапчыма бели, тетиги Бишкек Нарынтору-Карт жолунда да перевалдар бар. Ал жакка атайын өзүнчө статья менен акча бөлүнөт. Ошо акчанын эсебинен ал жакка инерттик материалдар алынат. То есть жана кум, шагал, ошолорду жолго сээп, инерттик материал деп коет. Эгерде кандайдыр бир жолдо тайгак жол болуп гололед болсо, ошол жолду биздин баягы жол чарба департаментинин адамдары ал жакка жолго сээп, автомашиналарды өткүзүүгө жардам берип турушат. Бүгүнкү күнгө чейин министрликтин дарегине айтылган сындар токтой элек. Мунун негизги себеби катары эксперттер министрликтин башына иш билги жетекчинин келбегендиги дешет. Жетекчилик кызматка кимдер гана отурбаганын транспорт жана жолдор министрлигинин коомдук байкоочу кеңешинин төрагасы Талантбек Садакбаев айтат. Жан коердун алдында коомчулук менен кеңешип, коомчулуктан сурап, биз болсо мынакей кимиси кандай иштеп атканын, кандай жеткинчелигин баарын болсо тактай айтып беребиз да. Эмне азыр кимиси келет дегенде болсо деле ман болуп турат да элдер делечи. Мына азыр балким өзүнүн бизнеси, жолдо бизнеси барлар келиши мүмкүн. Анткени ошол жактан акча табабыз деп туруп, ошон үчүн ошондой болбош үчүн коомчулуктан болсо тактап туруп болсо, коомчулук биз болсо так айтып беребиз да. Анткени азыр деле мынакей
министрликте болобу, шаарда болобу, мына кандай эмне болуп атат? Эске сала кетсек, аталган министрлик жетекчиси жок отурган күндөр дагы болду. 2018-жылы Жамшитбек Калиловдун чырдуу отставкасынан кийин Жеңишбек Ногойбаев жетекчилик милдетти убактылуу аткарып турду. Ал эми учурда жаңы дайындалган министр Бакыт Бердалиев 2019-жылдан тарта министрдин орун басары болуп иштеп келген. Эми гана Садыр Жапаровдун өкмөтү менен министрлик креслого отурду. Чолпон Бейшелен кызы, Тынчтык Көлбаев, Нью ТВ. Борбор калаада Гапар Айтиев атындагы көркөм сүрөт искусство музейинде Ош шаарынан келген Мирлан Мамытов жана Айбек Шамшиев аттуу сүрөтчүлөрдүн сүрөт көргөзмөсү башталды. Иш-чарада ар кандай эскиздерден жаралган жалпы 70тен ашык эмгек коомчулукка тартууланды. Көргөзмөнүн дагы бир кызыктуу жагы, эки сүрөтчү бир сюжетке болгон эки башка өзгөчө көз карашты чагылдырган. Жаш сүрөтчүлөр көркөм кеңеш, худсовет критика, Ош колорити деген түшүнүктөр кайра жанданып, өсүп келе жаткан муундардын чыныгы профессионал сүрөтчү болуп калыптанышына түрткү болсо деген пикирлерин билдиришет. Сүрөт көргөзмө 2 жумага созулмакчы. Буга чейин Ошто персоналдуу выставка кылганбыз. Персоналдуу выставка кылып, анан ушул жака пландаганбыз, андан кийин пандемия болуп кетти, анан мындай выборлар болду. Анан азыр айылда жашынан кичинесине чейин партиялар жаттап дегендей саясат менен алек көбү. Ошол жагын да эске алып бир көргөзмө кылганы келдик. Искусство это красота деп коет, ошо бир сулуулукту, бир баалуулукту, маданиятты менен элди тааныштырыш үчүн ушул көргөзмө келгенге кылдык. Себептердин бири ошол. Окуп, тарыхчылар менен сүйлөшүп, анан мисалы 3000 жыл ашык тарыхы бар ошол байыркы Оштун дагы өзүнүн культурасы, маданияты өтө жогорку деңгээлде болгондо биздин таасирлениппи ошол шаарларды, базарларды, ошол кездеги мончолор, ошол кездеги архитектуралар, художниктердин фантазия элеси менен көргөзгүм келди. Ушун менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуздар.